14-бөлүм. Муну көргөндө жиним аябай кайнап чыкчу болду. Акмак десе. Келгенден бери апама жабышты да калды. Тимеле экөө бирге уктай турган болушту. Анмага эмне айтасың? Ал кыз эрке талтан кылып алган ата энесинен көр. Баштарына чыгарып алышканда. Чоң апа, аны үйдөн айдап чыкпайлыбы? Ошентип бир баледен кутулабыз. Эмне дедиңиз эле? Жин шайтан кетсе жамандыкты кошо ала келет. Ошондой. Кыжырма абдан тийип бүттү. Досторумдун баары шылдыңдай турган болушту. Аны кууп жибериңизчи, чоң апа. Кой, андай дебе. Канча дегениң мен ал сенин жарың эмеспи? Ата энесинин үйүнөн кетип мында келди. Байкуш кыз кайда барат анан? Ушул үйдө башка барар жери жок да. Жок, ал чычкан менин жанымда калбайт. Ал сенин апаң менен бирге жатат го. Бөлмөңө кирген жок. Өз бөлмөңө барып уктабайсың. Жок, апам келин өтө жакшы көрөт. А дегенде аны кууп жиберем. Андан кийин гана өз бөлмөмдө уктайм. Чоң апа, кетсинчи. Аны эмнеге кууп чыгам дейсиң я? Мында эмне өзгөрөт, жакыя? Ал сенин Кудай кошкон адамың эмеспи? Аны кайда жибермексиң? Сенин аялың эч кайда барбайт. Ушул үйдө жашап бала төрөп тукум улантат. Кел, эми жатып уктагын. Демек алта жаткыр эч качан кетпейби? Даанамастанын өзү болду го. Энес атасы уулунун кашкабагына карап отурушум керекпи? Айткандарымды эч кимди угуп койбойт. Кел укта. Жагдише, кайда барасың? Кел уктабайсыңбы? Уйкум келбей атат. Сиздин жаныңызга жатпайм. Апам сыяктуу сиз да өзгөрүп калыпсыз го. Мен кеттим. Жок балам. Кайда барасың? Кел бери, жанымда уктачы. Сен уктабаганда ким уктамак эле? Бул үйдө сени бир гана мен жакшы көрөм. Сен менин жандай көргөн жалгыз неберем эмессиңби? Ушул үйдүн шам чырагысың. Жүрөмү? Уктайлы? Жүрү. Жаталы. Чырметип алчы. Чоң энең да уктасын. Жат алай. Энең менен аялыңдын көзүнө көрүнөм го, далай жолу. Жанагы кызды катуу тарбиялап өз ордуна койбосом болбой калды. Чын элеби? Эмне сага касам ичейинби мен я? Сиз аябай жакшы адамсыз. Чоң апам уктаганда да тынч жатпайт экен. Түшүндө да бакырып жаткандай. Апам экөөбүз уктар алдында сүйлөшүп жатабыз. Уктап калмайынча. Кызым, агаларың көпкө чейин сүйлөшүп жатышабы? Мен бир гана апам менен ушундай сүйлөшөм. Сүйлөшүп жатып уктап калам. Сиз деген ыры окуп бересизби? Мен аябай уккум келип атат. Макул. Бирок угасыңбы? Ошон үчүн сурап атпаймынбы? Бирок адегенде жомок айтып бериңизчи. Апам биринчи жолу жомок айтып берчү. Андан кийин ырдап берчү. Ойлонууга убакыт берсең? Кандай жомок айтып берсем экен? Макул. Баягыда бир ханзада болуптур. Өзү аябай келишкен. Бир күнү ал түнкүсүн жортулга чыгат. Эмне үчүн? Алтын куйруктуу кушту издеп чыгыптыр. Кушу теле кооз бекен. Сиз аны көрдүңүз беле? Мен эч качан көргөн эмесмин. Мен аны бир жолу түшүмдө көргөнмүн. Чын элеби? Чын эле. Ар түн сайын ханзада издегенин койбойт. Издебеген жери калбаптыр.
бирок нечен деген тоолорду ашыптыр. Билесиңби эмнеге? Ал алтын куйрук куш деген өзүн ушунчалык кооз экен дейсиң? Ал өзүн эч кимге көргөзгүсү келбейт экен. Жагу? Мында эмне кылып жүрөсүң? Сен уктайм деп кеттиң эле го. Уйкуң келбей жатабы? Эмне болду оолум? Эч нерсе. Төшөктүн шейшегин алганы келдим. Эжеңдин бөлмөсүндө деле бар эмес беле? Кирип чыга берсең, чоң энеңди ойготуп жибересиң. Акырын баргында жатып уктагың макулбу? Эртең эртерээк турушуң керек, түшүндүңбү? Мен эжеме барайын. Сен кичеде уктайм. Атам уктап жылдыздарды карап тилек кылсаң орундалат деп айткан. Эмне каалайсың? Кийинби же оюнчукпу? Жагя. Ананди кайда барат? Анын үйү ушул. Мен Сугуна экөөңдүн жана Ананидин да апасымын да. Андан көрө кел бери, сага да жомок айтып берейин. Угасыңбы? Жок, мен мында алдагынын кашында туруп жомок уккум келбейт. Ал кеткенден кийин гана уган. Азыр секичеге барып жатам. Ошол жерден жылдыздардын учканын көрөм. Алдагы неме үйдөн кетпес болду го. Жагедим, кайда баратасың? Көрдүңүзбү апа? Мени бузуку деп мазактайт. Даана бузуку өзү. Анын сөзүнө маани бербейле кой. Балдардын баары бирдей. Балдар эле эмес. Уулдарынын баары бузуку. Ошондуктан бир да эне аларды эч качан үйлөрүнө тургузбайт. Маймыл десе. Апа? Эгер учкан жылдызга карап тилек кылса орундалабы? Ошондой дешет го. Мен да тилегим бар. Тилегениң эмне? Же Жагдиш айткандай, үйүмө эртерээк кайтсам экен деп тилеп жатасыңбы? Жок, мен андай эмесмин. Сизди аябай жакшы көрөм. Анда тилегениң эмне? Жылдыздардан апам менен атамды мага алып келгилечи деп сурамакмын. Анан баарыбыз чогуу турмакпыз. Очор бачар болуп дегендей. Ананди, сен кандай сүйкүмдүүсүң кызым. Биз да секичеге барып, жылдыздарды карабайлыбы? Башка күнү. Бир нече күндөн кийин адегенде жомокту айтып берейин, макулбу? Кел жаталы. Ошентип, күндөрдүн бир күнүндө алтын куйруктуу кушту кармап алат. Ал ушунчалык кооз болгондуктан карап турган адамдын тим эле көздүн жоосун алат. Куштун куйруктары жалт-жулт этет. Жагдиш, качан келдиң? Сен чоң апаңдын жанына жатам дедиң эле го. Түшүндүм. Атаң эсиңе түшүп сагынып мында келдиңби? Эмне чоң апаң сага кыйкырып бөлмөсүнөн кууп жибердиби? Кууган жок. Өзүм эле кеткем. Мен сенден аны сурап жаткан жокмун. Эмнеге келдиң? Жылдыздарды көрөйүн деп. Ата, чоң апам коңурукты аябай катуу тартат экен. Тим эле чагылгандай гүрүлдөйт. Мурда анын жанында кантип уктагансың? Эми түшүнүктүү. Апамдын коңурунан качып кеткен экенсиң да? Кулагыма жазык жапсам да, коңуругу угулуп атты. Мен чоң апамдын жанына жаткым келбей эле турат. Антип айтпа. Чоң апаңдын коңуругунда эмне бар дейсиң? Ал сени аябай жакшы көрөт эмеспи? Эгер ал сени түн ичинде таппай калса, эмне кылат? Зара ушата да албайт. Чоң энең жанына бара кой. Бирок мен учкан жылдызды көргүм келет. Ата, бул жерден кетпеймин. Жакшы. Анда асманга карап жаткын. Эгер учкан жылдызды көрсөң, мени ойгото сал, макулбу? Эгер учкан жылдызды көрсөм, анда тиги бузукун үйүнө кетишин тилер элем. Андан кийин уйкум канганча уктайм.
Бул дагы отуруп алыптыр го. Дасторкон башына дегенде үй бүлөнүн эркектери отурарын билбейсиңби? Сугна ушул үйдүн кызы. Ал эми ушул үйдүн эң улусу мен болом. Тур. Энеңе үстөл даярдаганга жардам бер. Андан кийин отурасың. Эмнеге мага баары менен олтурууга болбойт? Үйдө мен атамдын жанында олтуруп тамак иччүмүн. Эмнеге мында уруксаат бербей жатат? Бул жакта антип отура албайсың, кызым. Эмнеге апа? Салт ушундай. А дегенде башкалары тамак ичип алышсын. Андан соң сага өз колум менен тамак берем. Алып койгон сага таттууларым бар. Жагдишке бербей, сага катып жүргөнмүн. Жакшы, өздөрү ичип алсын. Жүр анда. Тезирээк жесең эй, мен да курсагым ачты. Апа, мага рочо бериңизчи. Бүгүн сага эмне болгон, Жагдия? Канча жалынсак да жечүү маселең го. А бүгүн өзүң суранып калыпсың го. Эмнесе таң каласың келип? Өсүп келе жатат го. Табитти да пайда болуп. Баланын кашына туруп алып канча рочо жегени санайын дедиңби? Жей кой балам. Каалаганыңча жегин, ме. Чыдамың жок да. Тигини карасаң эми. Ай келин. Атенеңдин үйүндөгү тартипке көнүшүң керек. Ал идиште эмнеге алдың? Тигин ал, жагдишни идишинен же. Ушуну
Мындай болбойт да. Эмнеге мен бирөөнүн тамагын жешим керек? Tili biröөнü istegen emnesi? Bu senin güyöңdün tabağı. Ayalı güyösünün idişinden tamağı düşü gerek. Düşündün mü? Bu gaye nesi hiç neresi üretkene mi sokşayt? Dili de uzun. Bir deme desen öyle özün asıl atlat durat. Апа, кабатырланбаңызчы. Ал акырындык менен баарын үйрөнүп кетет. Мен баарын үйрөтөмүн. Munuğa verip kulağımda жоğurup kaldı. Mına bulgusu ilagan aran ele durat ko. Ананды кызым, кел бул жерге отур. Кел эми, менин жаныма отур. Degi bay bolgur, bul kızga bir deme desençi. Kara çıkarıp durgan. Ананды кызым, мен дагы Жагдиштин атасынын идишинен жегем. Сен да жесең, баарыбыз ошентип ишибиз керек. Бул кылымдар бою уланып келе жаткан салт. Ар бир аял өзүнүн күйөөсүнүн табагынан тамак ичет. Анын аркасынан эри менен аялынын ортосундагы махабат жандана түшөт. Жей кой кызым. Gelinin aytkanın dugup da koybaydı. Buga çara görmese bolboydu. Anan Jagdiştin tabağından tamak içpegenin göröyün. Jeysin diye yok bu ya. Boluptur. Cebesin cebe. Sumitra. Buga takır tamak berbegile. Uktun mu? Açıka bolğunda ailesi yok. Jeyt. Jebegenin göröyün. Ананды кызым, жей кой. Сага моти чуруладууну калтырып койгом. Жейсиңби? Жесең? Кана кызым, жей кой. Же. Mına, mi jakşı bolbodu bu? Kızım, azыр сага өзүм тамак берем. Баго! О, Баго! Баго! Кайдасың? Таң атпай кайда кетип калган? Сыйынуу жайына барып келдим. Эмне болуп кетти? Мага айтпай эле кетип калыптырсың го, Баго. Тек ойготуп койбойт белең. Анын эмнеси бар экен? Кимге айтышым керек эле? Сен катуу уктап атыптырсың. Уктабаганда эмне кылам? Кызым болсо турмушка чыкты. Ата-энесинин үйүндө бактылуу өмүр кечирип атат. Сарайдагы ханыша сыяктуу эле жашайт. Кудайым ушуну кут кылсын. Оокаттуу үй бүлөнүн келини деген атка конду. Айтсаң, сыйынуу жайына эмне үчүн бардың?
Мен эч нерсе сураганым жок. Өзүмдүн тилегимди гана аткарганы бардым. Баланын ата энеси кызымдын колун сурап келишсе, жылаңайлак барып сыйынып турам деп өзүмө сөз берген элем. Прасат, мага прасатты берчи. Муну карасаң, жашың өткөн сайын жаш балага окшоп баратасың го. Биринчиден мен картайган жокмун. Экинчиден прасатты эмне жалаң эле жаш балдар жейби? Сууга түштүң беле? Кымбаттуум, сенчи? Сенин түшкөнүң кайсы, менин түшкөнүм кайсы? Баары бир эмеспи? Анда бул прасатты мен эле жейин, мейлиби? Аялыңдын айтканын укпасаң тозокко түшөсүң деген кеп бар. Бул менин милдетим да, атакеси. Мен сен үчүн сууга түштүм, эми мен сен үчүн прасат жеймин. Деги сага сөз жок. Келе. А дегенде сууга түшүп кел. Жарайт. Жуунуп келейин. Сен биздин жакшы досубузсуң. Ошондуктан сени кечирдик, бирок экинчи ирет муну кайталаба. Болбосо сени менен кийин эч ким ойнобой коет. Жарайт. Сен кийинки оюнга катышасың да. Албетте. Ой, ага ишенүүгө болбойт. Эгер кайрадан бизди аял үчүн сатып кетсечи? Ой, болду дейми? Эми кайталанбайт дедим го. Бул жигиттин сөзү. Жагдия, аялыңдын артынан жүгүргөндү токтот. Антпесең өмүр бою анын айтканынан чыга албай каласың. Сени адам катарында көрбөйт. Ошентип башыңан көк таяк кетпейт. Эгер намысың бар десең, айткандарымды жакшылап уккунуң, Жагдиша. Ай, Жагдия, каякта жүрөсүң я? Не болду, апа? Сени издебеген жерим калбады. Тийишпе дейм, тийишпегин. Эмнени алып келейин? Ташла дейм, Жагдия. Коп кой, орноп кой. Жагдия, сени Шантинин бакчасынан лайым алып келгенге жиберейин дегем. Эмне? Эмне уксоң ошол? Монархтын үйүнө барып тезирээк сурап кел да, кайра бат кел. Үйдө жумуштар көп. Үйдө башка эч ким жокпу? Баары кеткен. Энең, атаң, агаң дагы. Сенден башка эч ким жок. Мен секичиге барып, кокун салып келейин. Калса ошону аламын. Эмнеге мен алып келишим керек? Сугна менен жанагы кайда? Алар телевизор көрүп отурушат. Сен аларды жайына кой, уктуңбу? Өзүң барып алып кел. Мен мында калам. Карап тур, бузуку десе. Сазайынды гана бербесем, апам сени күндөн күнгө жакшы көрүп бартат. Аюшман пап. Эже, телевизордогу могул кыздар ак жуумал, күйөөлөрү чырайлуу экен, Анда мен кара тора экенмин да, Жок, сен ак жуумалсың. Бирок тиги капкара, бузуку, кара мышык сыяктуу. Сен эмне деп турасың? Мен деле апа акаймын. Аялдар мени көргөндө сулуу экен дешпедиби? Сен сулуусуң, бирок ак эмессиң. Менде терини агарта турган бир зат бар. Жакса агарып чыга келесиң. Муну крем дейт. Досум шаардан алып келген. Эгерде кыздарга жаккан болсо, анда сүрөттөгүдөй суп-сулуу, ап-папакай болуп чыга келишет. Телевизордон көрсөткөн кремби? Берчи. Кое турсаң. Муну азыр сүйкөш керек. Макул. Мен азыр сүйкөнөм, берчи. Кое тур, азыр берем. Бул кремди азыр сүйкөш керек. Макул. Мен да сүйкөйүнчү. Сен эмне кыласың? Ансыз да аксың го. Өзү сүйкө берсин. Жагдия, сүйкөйүнчү. Эгер жакса дагы бирөөнү алдырайын. Агарам дебедиң беле? Эми дааны аппак болдуң, бузуку.
Ой бул тигил сыян өчүрө турган каражат да. Тигил акмак ушуну билет дейсиңби? Апама барып даттанса, ошондо күлгөнүңдүн азабын тартасың. Кимге баргысы келсе ошого каршы. Жагы эч кимден коркпойт. Көрөбүз. Өзүн акылдуумун дейт го. Чымчыктын мээсиндей да мээси жок. Көзүм ачып атат. Аяк ачып атат. Илактабачы эми, эч нерсе болбойсун. Болду, ыйлабачы. Азыр суу менен жуйбуз. Качып атат. Болду, ыйлаба. Мына суу алып келдим. Бетим качып атат. Кое тур, азыр мен тазалап берем. Ананди, Апа. эмне болду кызым? Апа, алиги. Болду эми бетиңди кел жууп салалы, кел. Бул эмне кылганың? Бетине эмне сүйкөдүң эле? Апа, алиги жагдиш болсу, бетиң агарат деп мага крем берген болчу. Жагдиш, эмне кылганың сен? Мен эч нерсе кылган эмесмин, апа. Ал өз сүйкөгөн. Сен бериптирсиң го. Эмне деген тамашаң? Кыз баланы да ошентесиңби? Бетине зыян болсо кантесиң? Көзүнө бирдеме болсочу? Баргың да, Анандиден кечирим сура. Угуп атасыңбы? Анандиден кечирим сура деп жатам. Урушпасаң Сумитра. Аны менен тамашалашканы да. Туура айтат. Күйөөс аялынан кечирим сурамак беле. Баары бир. Эгерде сен билбесең, күнөөлүү адам кечирим сурашы керек. Бар жөнөгүң. Мен эч нерсе кылган жокмун. Баарын өз күнөөлүү. Сенин жанында кантиктанын көрөбүз. Такыр тил албай калыптырсың. Апаңдын сөзүн укпайсың. Бол, баскын. Койгорчу апа. Баскыңды атам мен сени. Ооруп кетти. Анандиден кечирим сура. Кечирим сурагың деп жатам сенден. Кечирим сура. Туура эмес кылдым. Кечирип койчу. Көрдүңөрбү? Кулагын кармап алып, аялынын алдында турган түрүн карасаң. Аябай чарчагандыкыбы. Колу бутум зыркырап чыкты. Мен май сыйпап ушалап берем, апа. Ооруганы басылып калат. Ябасан, жакшы жер экен, Аны сатып алалык. Эмне болду балам? Эмне деп жатканың? Эмне болду? Бирдеме болдубу? Энең эч нерсе айткың келбейби? Айтсаң эмне болду, Айтчы. Эмне болду? Жоң эне, мен бул үйдө калгым келбейт. Мени эч ким жакшы көрбөйт. Сени чоң апаң аябай жакшы көрөт эмеспи? Колуну менин сенден башка кимди жакшы көрмөк элем. Кабагың эмне бүркү? Айтсаң эме? Эмне болду? Неге көңүл кушуң жок? Эй, алдыңа кетейин, Жоң эне, мен деген
Жагдиш мага бир крем берген. Бетиңе сүйкөдү, бирок ал крем эмес экен. Бетим ачышып атат. Ай, кой берчи апа. Кулагым ооруп кетти. Анан деден кечирим сура. Туура эмес кылдым. Кечирип койчу. Көрдүңөрбү? Кулагын кармап алып, аялдын алдында турган түрүн карасаң. Ай келин. Үйүңө кечээ келген кыз үчүн уулуңду таарынтканың кандай? Акылың ордундабы? Эмне жакшы, эмне жаман экенин билбейсиңби? Аялдардын көзүнчө кулагын чойгонго мажбурлаганың эмнең? Сенин келиниң менен тамашалашып койгон экен. Андан эмне болуп кетмегиле? Ушундайда тамаша болобу, чоң эне? Аксияны бетиңизге сүйкөсө көрөт элеңиз, кандай ачыштырганын билмексиз. Небереңиздин качасын такыр көргүңүз келбейт. Мугалим, адамдын начарын колдогон адам өзүнөн начар деген. Бас жагыңды. Мага акыл айткың келип турабы? Буга кантип дитиң барды? Көзүңдү чел басып калган го. Кызды тартипке салбайсыңарбы? Керең болуп калганда соосуңарбы? Мына бул каргадай болгон кызды мага кайсы айтып турганын карабайсыңарбы? Дагы бир жолу айтып коеюн, Байран. Эгерде аны жөнгө салбайт экенсиңер, бир күнү баарыбызды сатып жибергенден кайра тартпайт. Жагдиштен кечирим сура. Кана, кулагыңды чоюп кечирим сура. Сага айтып атам, Ханыша. Кулагыңды чоюп Жагдиштен кечирим сура. Мен жаңылдым, кечирип койгун дегениң, уктуңбу? Угуп атасыңбы, келин? Мен жаңылдым. Кечирип кой. Көңүлүң тынчыдыбы, Жагдиш, я? Ыйлабачы кызым. Мен үйгө кетким келип атат. Ата-энеме барам. Мен деле сенин апаң болду. Мен чыны капыма баргым келет. Мүмкүн тууган апаң эместирби? Бирок мен сенин экинчи энеммин да. Эмнеге кеткиң келип жатат, кызым? Кетким келет, болгону ошол. Баарыбыз сенин жаныңдабыз да. Ыйлабачы эми. Эми эмне ыйлап атасың? Мени жакшы көрөм дедиң эле го? Ооба, мен агаларыңызды да жакшы көрөмүн. Бирок чоң энемди да унутпаймын.
Ал мени жок жерден күнөөлөдү. Тиги Жагдиш күнөөлүү болсо дагы мага кыйкырды. Ал мени такыр жакшы көрбөйт. Андай эмес кызым. Ала дегенде катуу ачыланган. Андан соң ачуусу тараганда эмнеге мен анан димди ыйлаттым деп аябай өкүндү. Ал болгону Жагдишти гана жакшы көрөт. Дайыма анын сөзүн гана сүйлөйт. Жайге айткан тугат. Аны урушканымды көрбөдүңбү? Баарынын көзүнчө кечирим сура деп айтпадым беле? Күнөөлүү болгондуктан кечирим сурады. Ачуу менен эмнеге андан кечирим сураганга мажбурлады? Эч нерсе кылган жок элем го. Анда мен дагы кулагыңды чоюп кечирим сурайм. Ыйлабачы. Эмне үчүн? Анткени ошентишим керек болуп калды. Келинимдин өпкөсү казанбактай. Мен да кулагымды чоюйн. Ошентип тең-тең болобуз. Көңүлүң тынчыдыбы? Жок апа. Кулагыңызды чойбоңуз. Ал мага жакпайт. Анда сен да ыйлаба. Мага дагы жакпайт. Ананды карачы. Асманда жылдыздар жайнайтты беле. Учкан жылдызга карап тилек кылсаң, аткарылат деген кеп бар. Жылдыздын учканы көрүнбөйт го? Тигине, карасаң учту. Көзүңдү ылдамыраак жууп, дароо оюңа келгенди тилеп жиберген. Апа, канакей учкан жылдыз? Тиледим. Эмнени тилегенимди айтайынбы? Жок, тилегиңди эч кимге айтпаш керек. Эмнеге? Ошондой, бир да жанга айтканга болбойт. Макул апа. Тилегим качан орундалат? Жакын арада. Чын элеби? Апа? Асманды тешеттиктесем да. Учкан жылдызды көрө албай койдуң го? Сугна кызым, айтпадымбы мен көрдүм деп? Мен көрдүм да аны. Болду кала, жүрү болду ичөлү. Түн бир окум болду. Макулбу? Ананды кызым, жүрү уктайлы. Сугна, сен да бар уктагын. Бар жөнөгүң укта. Жүрө го жаным. Апа, атам экөөңүздөрдү аябай сагындым. Мен аны жылдызга да айттым. Ата-энем менен тезирээк кезиктире көр деп тиледим. Апа, келиңиздерчи. Айтканыңыздардын баарын угам. Такыр кыжырыңызга тийбеймин. Ант беремин, апа. Эмне болду, Багу? Билбейм. Кызым мени чакырып ыйлап аткандай угулду. Түш көргөнсүң го. Уктачы. Укта. Эми мен анандин гүлдөй жайнайт. Карачы. Ала кой. Бирөөнү тандасаң, кайсынысын аласың? Баардыгы сеники болот, кызым. Ала бер. Морикин тагынасыңбы? Же мунубу? Келин, Апа. кече бир нече кагазды Байрамдын шкафына калтырып кеттим эле. Алып келип берчи. Макул. Мына бул апамдын муюндары салынган сандык го?
Карачы, кандай керемет. Көздүн жоосуна аттым эле. Карачы муну кандай керемет. Тагынып көрөйүнчү. Kızına Karaç. Atenesinin koluna tapşıralı dep kança jol ayttım. Hazır alanda. Men mында sayrandap жүрө турган кез эмеспи. Кызды үйгө кармаганда не пайда? Ay kızım ay. Ушинтип жүрө бер. Эгер жакшы апаңан кайын журтума жибер деп суран. Апаң макул болсо байранда макул болот. Чоң энең эмне десин? Атаң дегеле кулакка каар эмес. Апаң менен сүйлөш. Ата энемдин үйүнө эмнеге жибербейсиңер? Сугна. Кызым, биз сени кайын журтуңа атайын жибербей жаткан жокпуз. Баары өз убактысы менен болгону жакшы. Кайда барасың? Мен Жагия менен бирге сыйынуу жайына барам. Барсам болобу? Же эмне никем кыйылганча күтүшүм керекпи? Мен дагы эжем менен барсам болобу? Макул. Сиз макул болуңузчу. Жагдияны эжем ээрчиткиси келбей атат. Ал эмнеси? Ага айтайынчы. Жагдиш, Баратам апа. бери кел. Не болду апа? Жагия, сен Сугна менен бирге сыйынуу жайына барасыңбы? Анан дини да ээрчити алгыла. Мунубу? Анда эмне жоготуптур? Мен сага эмне дедим? Ээрчитип алгың. Антпесең, экөөбүз бирге барабыз. Келинимди өзүм ээрчитип барам. Сен ээрчитпей эле кой. Макул барсын. Бир эле күн. Кийин артымдан ээрчип, уйгактай жабышып илешпегин. Жагия, Баспайсыңбы? Эмне турасың делдейм? Бул ким я? Ким болсо да таш менен уруп өлтүрөмүн. Сен ушундай тура бер. Көзүңдү ачпай тура берсең, бир аздан кийин пайда болот. Көзүңдү ачпаган макулбу? Сугна эже,
Мен сенин добушуңду укпай жатам. Айтып бүттүңбү? Эмне буун чыкпай атасыңар? Көзүмдү ачсам болобу? Эже? Экөө кайда кетип калган? Сумна эже, кайдасыңар? Эй, токтогула! Мени эмнеге калтырып кеттиңер? Качпагыла! Мен сен жөнүндө күнү түнү ойлоном. Эми качан жолугабыз? Качан сени көрүп мокум басылар экен? Мен дагы. Ата энең сени кайын журтуңа жиберип тууралуу эч нерсе деген жокпу? Көчүрүп келебиз дейби? Жок. Сен такыр сураган эмессиң да, Мен атама барып алып, мени ата энеме жибериңиз деп кантип айтам? Атаңа айта албасаң, апаңа айтсаң болот да. Билбейм. Айтайын дегеним, алар азыр эмес, кийин дей беришет. Сен үй бүлөңдүн эмне ойлоп жатканын билбейм. Болуптур. Сен көзүңдү жумчу. Эмнеге? Сага бирдеме алып келдим. Чын элеби? Ооба, чын эле. Бул сенин маңдайыңда туруп, мени эсиңе салат. Мени сагынган кезде апаңан уруксат сураганга шыктандырып турат. Эми көзүңдү жумсаң, Бул жерде жүргөн элес кайда кетти? Эми эле жүрбөдү эле. Жаныма жакындаса таш менен уруп өлтүрөмүн. көзүңдү ачсаң болот. Кандай керемет. Мунун эмне экенин билесиңби? Жүрөк? А эмне болушу мүмкүн? Ал жөн жүрөк эмес. Менин жүрөгүм. Сеникеби? Мен акча жыйнап, базардан сен үчүн сатып алдым. Сенин жүрөгүң базарда сатылат бекен? Кечирип койчу. Кечирем. Бери карасаң. Эми мени дайыма эстеп олтурасың. Андан кийин ата энеңе барып, үйүңө жиберүүсүн сурайсың. Пратаптын сөзүн эки кылбайсың деп ишенем. Макул. Мен апам менен сүйлөшүп көрөйүн. Жана келес кайда кетти? Жакындаса таш менен уруп өлтүрөмүн. Азыр сен мага жакында эле көр. Жакындап көрчү. Кана, келмоз болсоң бери кел. Азыр мен башыңды таш менен жарам. Таш менен жарам деп атам, угуп атасыңбы? Кыйын болсоң бери бас көрчү. Мени коркот деп атасың. Мен коркпойм. Коомдук теле радио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Үн коштоого Дилди Досова Сезим, Нурлан Саликинов, Бекширу уулу Эрлан, Жандатбүбү Жаманбаева, Атамбек Шамуратов, Жазгүл Имакова, Темиржан уулу Нурсултан, Айнаш Аширова жана башкалар катышты. Которгон Мырзакул Мамбеталиев, үн коштоо режиссеру Айнаш Аширова. Үн иретин топтогон Айжамал Токторбаев.